альпинисттер бүгін мекеніне аман-есен қайтып келишти. Аларды Манас эл аралык аба майданынан мамлекеттик органдын өкүлдөрү альпинисттердин жакындары салтанаттуу тосуп алышты. Дүйнөдөгү эң бийик чокуларды багындыруу үчүн барган альпинисттердин бул жолку экспедициясы бир топ ийгиликтер менен коштолгон. Делегацияны жетектеп барган Альпинизм жана аскага чыгуу федерациясынын президенти Эдуард Кубатов Непалдагы Гималай тоосунун Лихотсе жана Макалу чокусуна 8163 метр бийиктикте кычкылтексиз чыккан жана жашы улуу эркек адам катары Гиннестин рекордтор китебине кирген алгачкы кыргызстандык альпинист катары таанылды. Ушу жылдык экспедиция оор эле болду. Эки чоң улуу тоо Лхотсе менен Макалу кычкылдыкты колдонбой чыктым. Ошондуктан именно Макалу тоо өзгөчө оор болду. Кудай Алла таалам жаратканын берди. 30 майда 9:30 эртең менен эртең ошо Кыргыздын желеги көтөрүлдү. Ошондой эле ушул делегация менен барган Элим Карыпбеков Эверест чокусуна чыгып, бийиктикти багындырган 4-чү кыргызстандык болуп калды. Анын айтымында мамлекет башчы тарабынан спорттун бул түрүн колдоого алынышы альпинисттердин сапарынын алкагында бир топ дем күч берген. Өтө керек болгон бул дем. Ошол дем менен, ошол күч менен менин аркамда президентим бар, менин аркамда элим бар, менин аркамда мамлекетим бар. Мен ушеки биздин жаркыраган желекти алып баратам деп сыймыктануу менен барганда ушу дагы күч берет. Ал эми бул ошол альпинизмге, альпинисттерге, ушу тоолуу өлкөнүн жарчыларына ушундай дем берип, түшүнүп дем берип атканы бул эми мындай чоң колдоо эмес, бул эбегейсиз колдоо. Ошондуктан Эдуард Жумакадыровичтин да мен кошулам, биз президентибизге абдан ыраазыбыз. Ошону түшүнүп, ошону колдоп, бул өтө маанилүү нерсе. Кийин бизге өлкөбүзгө акча алып келе турган, инвестиция алып келе турган, туризмди алып келе турган, биздин өлкөбүздү жакшы тараптан даңазалай турган бул чоң кадам экенин билип, ошону колдогонуна биз абдан ыраазыбыз. Чынында эле бул бизге чоң дем күч болду. Ал эми буга чейин Эверест чокусуна чыккан Кадыр Сайдилкан бул эрет деңиз деңгээлинен 8516 метр бийиктикти түзгөн. Лихотсе чокусун багындырып, ал жерге 4 килограмм болгон Манас эпосунун китебин көтөрүп чыккан. Альпинисттин айтымында Кыргызстанда да ушул жаатта туризмди өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар дейт. Анткени өлкөнүн аймагынын 94%-ын тоолор түзөт. Бул жерде укмуштуудай асказоолор, мөңгүлөр жана тоо кыркалары көп. Мындан улам ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул жаатта туристтердин агымын көбөйтүп, экономиканы өстүрүү учурдун талап экенин кошумчалайт. Эми биз баягы дайым айтабыз го, дүйнөдө биздин экономикабызды көтөрө турган, биздин социалдык акыбалыбызды оңдой турган бул туризм тармагы депчи. А биз болсо дүйнөдөгү тоолуу альпинизм 3 өлкөнүн бирөөсү боло алабыз да. Эң алдыңкы 3 өлкөнүн. Бул Непал, Пакистан, андан кийин эле Кыргызстан да. Анан 6000 метрлик, 5000 метрлик абдан эле көп тоолорубуз бар. Ошон үчүн биздин туризмдин алдыңкы локомотиві болуп бере турган бир багыт. Негизи биз азыр мен чынын айтсам 1% да ачылы элек. Биздин потенциалдын 1% ачылы элек. Инвестиция кайтара турган, Кыргызстандын экономикалык башка абалдарын жагдайын жакшырта турган бир жакшы тармакта. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 11-апрелинде президент Садыр Жапаров альпинист Эдуард Кубатовду кабыл алып, ага Кыргызстандын желегин тапшырып, альпинисттерге ийгилик каалаган. Эске салсак, Эдуард Кубатов Эверестти багындырган 2-чи кыргызстандык болуп саналат. Ага чейин 1997-жылы Дмитрий Греков аталган чокуга чыккан. Нурзат Көчүмкулова, Арген Салбаров, Регион, Бишкек.